Өткөндө бирөө бияка келиптир, келип айтат, молдоке мен экинчи аял ала алайын деп атам. Экинчиге үйлөнөйүн деп жатам. Мен айттым, машалла жакшы экен экинчиге үйлөнсөңүз. Үйлөнүңүз. Эгер зарылчылык болсо, үйлөнүңүз. Эркектерге да мен көп айтам, аялыңа тамашалап дагы экинчи аял туурасында сүйлөбө. Аны жөн эле вирус киргизип, аны оору кылба аны. Бирөө ковид боло турган болсо, ковид болуп ооруп калса, аны менен контакт кыласызбы жокпу? Байланышасызбы жокпу? Туурабы? Сактанасыз да, кой вирус келип калат. Эмне үчүн ага вирус киргизесиз? Ковидтен дагы оору алар үчүнчү. Өлүп калса, өлүш, жан бериш бар, бирок күйөө бериш жок дейт го. Оор нерсе аларгачы. Тамашалабаңыз, көндүрөм деп ойлобоңуз. Пайгамбарыбыздын аялдары көнгөн эмес ага. Ага көнүп болуп ынанып калган эмес. Пайгамбарыбыздын аялдары. Мына Хадижа энебиз туурасында Пайгамбар алейхиссалам Меккеге келди. О, канча жыл өтүп кеткен жашоодон. 40 жашында пайгамбарчылык, 53-тө Меккеге барды, 8 жыл боло турганбыз, 61 жашта. 61 жашта Меккеге келди. Хадижа энебиз качан өтүп кеткен? Келип караса бирөөнү көрүп калды. Көрүп калып анан кийин ойлоду, бул Хадижа энебиздин курбусу экен, тааныш экен. Келип үстүндөгү көйнөктү чечип анан кийин олтуруп ошол жерде сүйлөшүп атса ошол жерден анан Айша энебиз көрүп калды. Көрүп калып Айша энебиз уруп келди. Келип туруп айтты, "Я Расулалла, ким менен сүйлөшүп атасыз?" dedi. Десе айтты да Пайгамбар алейхиссалам коркпой эле айтты, "Бул мен Хадижанын курбулары менен сүйлөшүп аттым эле Меккедеги" dedi. Десе Айша энебиз анан кийин дагы ачуусу келип кетип, кызганып, "Эмнени сүйлөшүп аттыңыз эле" dedi. "Кунна натазакар ан айями Хадижа. Хадижа менен болгон күндөрдү эстеп аттык" dedi. Десе а күйүп кетти. Анан айтты, "Хадижа, авалайса лака ниса илля Хадижа?" Эмне Хадижа эле дей бересизби? Хадижа эле дей бересизби? Не, сизге башка Хадижадан башка аялдарыңыз жокпу? Аллага касам ичем, андан жакшыраак аялдарды Аллах Таала сизге берген dedi. Кызмын, башкамын, бир баягы аялды айта бересизби депчи. Десе анан ошондон Пайгамбар алейхиссалам ушундай ачууланды. Айша энебиз айтат, "Мен Пайгамбардын көзүн карап, айттым" дейт өзүмдүн ичимде. "Ушул ачуулук кетсин, экинчи Хадижаны Пайгамбардын алдында айтпаймын" депчи. Ачууланып кетип Пайгамбар алейхиссалам карап айтты, "Валлахи, Аллага касам ичемин, о Айша, Хадижага караганда Аллах Таала жакшырагын мага берген эмес. Хадижага караганда жакшырагын берген эмес. Хия аманат би из кафара биян нас. Ал мага иман келтирген, адамдардын баары мага капыр болуп аткан учурда. Ва аватни ва насаратни харрамани нас. Адамдардын баардыгы көчөгө кууп койгондо мага жардам берип, башкалкала берген Хадижа болгон. Ва разакани Аллаху минха бил абна. Аллах Таала ал аркылуу мага балдарды берген, уул кыздарды берген. Кимиңер өтүп кеттиңер" dedi. Биринчи күндү, биринчи төшөгүмдү, биринчи кыйынчылыктын баардыгын, турмуштун кыйынчылыгын ошо аялым менен көргөнмүн. Биринчи аялым менен көргөнмүн баардык кыйынчылыкты. Анан барчылыкка жетип алып, башка болуп алгандан кийин катар төрөдү, башка болду. Сизге сулуулугун көп арнай албады. Сиз өзүңүз ошого себепчи болдуңуз. Анан башка болуп калгандан анан башкалар көзүбүзгө кызык көрүнүп алып, анан башкаларга кетип калып. Андайдын пайдасы жок. Аялдарыбыздын алдында экинчи аял боюнча сүйлөө бул көбүнчө азыр үй бүлөнүн дагы ажыроосуна дагы ушул себептер келип чыгат. Көңүлдүн муздашы, шектенүүлөр, башка нерселер. Аял таухидти жакшы көрөт, жалгыздыкты жакшы көрөт. Айта бериңиз, сиз мени жалгызымсың, башкасың, тияк буяксың. Тагдырда болсо качып кутулбайсыз. Экинчи аял тагдырыңызда болсо, үчүнчүбү, төртүнчүбү, 20 аласызбы? Тагдырыңызда болсо качып кутулбайсыз. Бирок аны айта бериштин